Жарандардын жылдар боюнча сотко кайрылуу статистикасын карасак, жылдан жылга жарандык тартипте сотко кайрылуулар көбөйүп жаткандыгы көрүнөт. Бул жагдайды мен сот системасына элибиз тарабынан сотко болгон ишенимдери артып жаткандыгын көрсөткүчү деп эсептейм. Пайда болгон укуктук чыр-чатакты өз алдынча чече албаган жарандар талашты чечүү үчүн сотко кайрылуусу туура болот. Биринчи инстанцияга сотко, бул райондук жана шаардык сотторго доо арыз берүү жолу менен жүзөгө ашырылышы мүмкүн. Сот жарандык ишти бир тараптын доо арызы боюнча козгойт. Башкача айтканда, өз укуктары, эркиндиктери, мыйзам менен корголуучу кызыкчылыктарын бузулган деп эсептеген тараптын доо арызынын негизинде сот өндүрүшү башталат. Доо бузулган же талашка түшкөн укуктарды коргоонун негизги процесстик каражаты болуп саналат. Жарандык доо арызы коюлган дооматка жараша, анын мазмунуна, коюлган талаптарга ылайык жазылат. Азыркы учурда доо арызды жазуу түшүнүктүү болуш керек, мүмкүн болушунча жөнөкөй жана так болуш керек. Доо арыз өзүнүн жеке укугунун, эркиндигинин же мыйзамдуу кызыкчылыгынын бузулгандыгын коргоого, же ортодогу талаш-тартыштарды туудурган мамилелерди чечүүгө кызыкчылыгы бар жак тарабынан сотко берилген негизги процесстик документ. Доо арызы сотко жазуу жүзүндө тапшырылат. Арыздын текстин сотко машиналык басылма текст түрүндө берилет. Жөнөкөй сөз менен айтканда, компьютерден базылып чыгарылышы керек. Доо арыз берген тарап өзүнүн колун коюшу зарыл. Эгерде юридикалык жактан доо арыз берилсе, жетекчиси же атайын ыйгарым укук берилген башка адам же анын өкүлү кол коет. Дагы доо арызы менен мөөр менен күп басылат. Доо арыз менен сотко кайрылган тарап доогер деп аталат. Ал эми доо талабы кимге коюлса, ошол тарап жоопкер деп аталат. Доо арызды сотко берүү тартиби Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинде көрсөтүлгөн. Азыркы учурда Жарандык процесстик кодексинин текстин табууга интернет желесине кайрылып, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин сайтынан ченемдик укуктук актылар базасынан табууга болот. Доо арызды сотко берүүнү шарттуу түрдө кадамдарга бөлөлү. Биринчи кадам: сотко кайрылууга кызыктар болгон жаран доо арызынын талаптарын так аныктоосу зарыл. Бул суроо, өтүнмө талабы доо арыздын негизи болот жана сот тарабынан ушул коюлган талап боюнча жыйынтык чыгарылат. Экинчи кадам: доо арызга тиркелүүчү документтерди, маалыматтарды жана далилдерди чогултуу. Себеби сотко берилген доо арыз негиздүү болушу керек. Доо арызда көрсөтүлгөн жагдайлар боюнча ырастоочу далилдер келтирилиши зарыл. Үчүнчү кадам: доо арыздын өзүн даярдоо, текстин басып чыгаруу. Доо арыздын суроо өтүнмө бөлүгүндө так формулировкаланган доо талабы жазылуусу керек. Доо арызынын формасы жана мазмуну доо арызга тиркелүүчү документтер Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 134-135 беренелеринде көрсөтүлгөн. Мындан сырткары, доо арыздын үлгүсү сиздерге экранга берилет. Төртүнчү кадам: мамлекеттик алымды төлөө. Мамлекеттик алымды төлөө Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинде жана Кыргыз Республикасынын салыктык эмес кирешелер жөнүндө кодексинде көрсөтүлгөн. Доо арыз менен сотко кайрылууда жарандар мамлекеттик алымды төлөөгө милдеттүү. Мамлекеттик алым белгиленген жана пропорционалдык түрдө болот. Эгерде доо бааланууга жатса, доо арыздын баасын аныктап, ошого жараша мамлекеттик алым төлөнүшү зарыл. Мамлекеттик алымды эсептөөгө Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун сайтына кирип, эсептеп алууга мүмкүнчүлүк бар. Бешинчи кадам: кайсы сотко кайрылуусу керектигин аныктоо. Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин жалпы талабы боюнча доо арыз жоопкердин жашаган жери боюнча сотко берилет. Кээ бир учурларда доо арыз менен доогердин тандоосу боюнча сотко кайрылууга укугу бар. Бул учурларда Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 31 беренесинде көрсөтүлгөн. Ал эми жер менен, кыймылсыз мүлк менен байланышкан доо арыздар ошол мүлктүн жайгашкан жери боюнча сотко берилет. Алтынчы кадам: доо арызды тапшыруу жана анын жолдору. Жаран сотко түздөн түз доо арызды өзү тапшырууга же жеткирүү буйрутма билдирүү кат менен почта аркылуу доо арызды сотко жиберүүгө укугу бар.
Ошентип бирөөлөргө сотко кайрылууга жана туура талап коюуга кээ бир учурларда абдан жөнөкөй, ошол эле учурда башкаларга оор да болушу мүмкүн. Доо арыз менен сотко туура кайрылуу, доо талабын так коюу иштин татаалдыгын жана оордугуна жараша болот. Ушул жерден айтып кетсе, доо арыз менен сотко кайрылууда юридикалык жактан кеңеш алууга жактоочу адвокаттарга жарандарыбыз кайрылууга укуктары бар. Кандай болбосун, доогер сотко доо арыз менен кайрылууда, доо талабын коюуда өзүнүн укугун коргоо жолдорун жана ыкмаларын өзү тандайт.